Күн мурун Кыргызстанга ЮНЕСКОнун башкы директору Одре Азуле расмий сапар менен келди. Бул тууралуу маалыматты Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги таратып, сыйлуу коноктун сапарынын алкагында ЮНЕСКонун тизмесине кирген адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын репрезентативдүү тизмесине кирген көкбөрү салттуу ат оюну, ак калпак жасоо боюнча салттуу билимдер жана ыкмалар, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, мурастын кайра жаралуусу маданий көп түрдүүлүктүн майрамы багыттары боюнча сертификаттар тапшырыларын маалымдаган. Бирок Одре Азуленин расмий сапары бир гана маданий иш-чаралар менен чектелбеси аны өлкө башчысы Садыр Жапаров кабыл алганда ачыкталды. Тактап айтканда, жолугушуунун жүрүшүндө климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин алдын алуу, билим берүү жана илим жаатындагы эл аралык байланыштарды кеңейтүү багытында да жасалып жаткан иштер тууралуу пикир алмашуу болду. Туруктуулуктун жана өнүгүүнүн ачкычы бул сапаттуу жана жеткиликтүү билим жана инсандын ар тараптуу өнүгүүсү. Учурда Кыргызстанда кабыл алынган 2021-2040 жылдарга Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү программасына ылайык билим берүү системасын реформалоо боюнча иштер жүрүп жатат. Көрүлүп жаткан күч аракеттер билим берүүнүн сапатын жогорулатууга, технологиялык сабаттуулукту жана практикалык көндүмдөрдү өнүктүрүүгө, адистерди даярдоого жана Кыргызстандын бардык жарандар үчүн билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган. Жеке адамдын руханий адептик жактан өнүгүүсүнө жана дене тарбиясына өзгөчө басым жасалат. Бул чаралар ошондой эле Кыргызстандын 2022 жылдын сентябрь айында өткөн билим берүүнү трансформациялоо боюнча саммитинде биз жарыялаган Кыргызстандын милдеттенмелерин ишке ашырууга өбөлгө түзөт. Эл аралык жана аймактык долбоорлордун алкагында ЮНЕСКОдан билим берүү тармагындагы реформаларыбызды толук колдоону чыдамсыздык менен күтөбүз. Билим берүү биз үчүн эң маанилүү. Университеттердеги кафедраларды ачуу ЮНЕСКОнун алкагында, бул жердеги университеттер менен иш алып баруу. Кыргызстанда биз билим берүү тармагында Кыргызстан менен көп иштерди алып барып жатабыз. ЮНЕСКО Кыргызстандын саммитинде башталган жашыл билим берүү өнөктөштүгүнө кошулган 57 мүчө мамлекеттин катарына кошулганына кубанычта. Бул өнөктөштүк айлана чөйрөнү коргоо сабактарын окуу пландарына жана мугалимдерди даярдоо программаларына жайылтуу боюнча аракеттерди мындан дагы күчөтүүнү көздөйт. Окуучулар, мугалимдер жана коомчулуктар туруктуу келечекти калыптандыруу үчүн керектүү билимге, көндүмдөргө жана өнөрлөргө ээ болуш керектигин баса белгилейт. Буга кошумча президент Садыр Жапаров өлкөдөгү оң өзгөрүүлөргө көңүл буруп, акыркы жылдары Кыргызстан дүйнөлүк коомчулукта татыктуу орунду ээлеп жатканын белгиледи. Ошондой эле өлкөнүн саясий жана экономикалык стабилдүүлүгүн камсыз кылуу, аны социалдык жана маданий өнүктүрүү боюнча күчөтүлгөн иш алып барылып жатканын кошумчалады. Муну менен катар адамдын интеллектуалдык потенциалына негизделген инновациялык ишкердикти өнүктүрүүгө багытталган креативдүү индустрияны өркүндөтүү боюнча чаралар тууралуу да оюн билдирди. Мындан тышкары мен креативдүү экономиканы өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койдум. Кыргызстандын жаратман экономикасын өнүктүрүү концепциясы да бекитилди. Улуттук креативдүү индустрияны өнүктүрүүдө биринчи кезекте Борбордук Азияда технологияларды жана санариптик инновацияларды колдонуу боюнча аймактык демилгелердин алкагында сиздин көмөгүңүзгө үмүттөнөмүн. Жолугушуунун алкагында талкууланган дагы бир орчундуу маселе бул климаттын өзгөрүүсү болду. Тактап айтканда, акыркы ондогон жылдар бою Кыргызстан туруктуу өнүгүү жана климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин чечүү үчүн эл аралык аренада тоолуу мамлекеттердин кызыкчылыктарынын активдүү жактоочусу бойдон калганы эске салынды. Биздин демилгебиз менен 2023-2027 жылдар тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланган. 5 жылдыкты ишке ашыруу боюнча улуттук жол картасын иштеп чыгуу аягына чыгып калды. Биологиялык жана геологиялык ар түрдүүлүктү илгерилетүү боюнча долбоорлорду ишке ашыруу, илимий изилдөө, божомолдоо жаатында
Кыргыз Республикасы менен ЮНЕСКОнун ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү, жаратылыш ресурстарын сарамжалдоо жана этият пайдалануу аркылуу тоо экосистемаларын сактоого жана тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө жетишүүгө көмөктөшөт деп ишенемин. Кыргызстан ЮНЕСКОнун башкы конференциясынын 41 сессиясынын тоо мөңгүлөрүнүн мониторингин жана изилдөөсүн кеңейтүү резолюциясын ишке ашыруу боюнча иштерди улантуудабыз. Сиздин сапарыңыздын программасына Адыгине жана Голубин мөңгүлөрүнө баруу кирет экен. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу бийик тоолуу аймактарда мөңгүлөрдүн аянты кантип азайып жатканын өз көзүңүз менен көрө аласыз деп ойлоймун. Биз үчүн мөңгүлөрдүн жана климаттын өзгөрүүсүнүн ишенимдүү узак мөөнөттүү анализин түзүү маанилүү. Анын негизинде Кыргызстандын мөңгүлөрүн сактоо боюнча тийиштүү прогноздорду түзүүгө жана маанилүү чечимдерди кабыл алууга болот. Мөңгүлөрдүн эрүү жана суу ресурстарын үнөмдүү пайдалануу маселелери дагы ЮНЕСКОнун мандатына кирерин эске алуу менен биздин тоолуу өлкөбүз үчүн бул маанилүү маселелерде сиздин колдооңузга ишенебиз. Биринчи маселе бул бийик тоолордогу көлдөрдүн маселеси. Biz 2021 жылы бул тууралуу иштерди баштаганбыз. Анан кийин биз мынакей бүгүн жашынакай жаңылык менен келдик. 6 миллион доллар ушул мөңгүлөрдү сактоого, карларды, көлдөрдү, экосистеманы жакшыртууга, изилдөөгө каражат катары колдонулмакчы. Тилекке каршы мөңгүлөрдө, тоолордо климаттык ысышына байланыштуу көптөгөн эволюциялар тез арада болуп кетип атат. Анан ушул алкакта биз ЮНЕСКО менен Кыргызстандын ортосунда көптөгөн иштер алып барылышы керектигин баса белгилеп кетким келет жана биз сиздердин кызматыңыздарда бул проекттерди ишке ашырууга Et nous sommes à votre disposition pour continuer à travailler plus encore. Siz айттыңыз сөзүңүздүн алкагында Кыргызстан мөңгүлөрдүн тоосу экендигин, анан кийин бул климаттык ысуу маселеси Кыргызстандын эле маселеси эмес, бүт дүйнөнүн маселеси болуп атат. ЮНЕСКОнун башкы директору Одре Азулинин айтканында негиз бар. Анткени акыркы тапта дүйнө жүзү боюнча күндүн температурасы кескин көтөрүлүп, анын орточо көрсөткүчү 15 градуска жетүүдө. Мөңгүлөрдү изилдеген окумуштуу гляциологдордун айтымында мындай кубулуш 3 миллион жылдан бери биринчи ирет катталып жатат. Өз учурунда климаттын өзгөрүүсү менен бирге мөңгүлөрдүн эрүүсү да тездеп бүгүнкү күндө бүтүндөй планетада глобалдык өзгөрүүлөр байкалууда. Божомолдонуп жаткан өзгөрүүлөргө тоо кыркаларындагы мөңгүлөрдүн таасири да абдан чоң. Дээрлик бүтүндөй Орто Азияны суу менен камсыздаган мөңгүлөрдүн 45% Кыргызстандын аймагында жайгашкан. Бүгүнкү күндө климаттык алмашууларга ылайык өлкөнүн тоо чокуларындагы кылымдык муз күрткүлөрү кыскарып, майдаланып эрип жаткандыгы айтылат. Серепчилердин баамында, эгер мындай көрүнүш улана турган болсо, жакынкы жылдарда Борбор Азияны, анын катарында Кыргызстанды кургакчылык басат. Анын белгилери учурда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында байкалып, суу тартыштыгы сезилерлик болуп калды. Климаттын өзгөрүүсү менен бирге мөңгүлөрдүн эрүүсү күчөгөнүн биринчилерден болуп Кыргызстан айтып чыккан жана глобалдык өзгөрүүлөргө алып келе турган терс көрүнүштөн алдын алууга сунуштарын берген. Бүгүнкү күндө бул багытта тийиштүү чаралар көрүлүп, мөңгүлөрдү сактап калуу боюнча күчүрмөн аракеттер жасалып жатат.
Ошондой эле президент Садыр Жапаров менен Одре Азуленин жолугушуусунун форматындагы дагы бир маселе Кыргызстандагы материалдык эмес мурастардын ЮНЕСКОнун тизмесине кирген адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын репрезентативдүү тизмесине катталганы болду. ЮНЕСКОнун башкы директору Кыргызстандагы материалдык эмес мурастардын көптүгүн жана ар түрдүүлүгүн белгилеп, Кыргызстандын тарыхый жана маданий эстеликтерин келечек муундар үчүн сактоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Кийин алдыда дагы бир нече номинациялар кандидат катары ЮНЕСКОнун списогуна киргени турат. Азыр ушундан пайдаланып, сизге мен Манас эпосунун Сагынбай Орозбаковдун варианты менен жазылган кол жазмасынын ЮНЕСКОнун маданий реестрлердин списогуна тизмесине киргенине байланыштуу тапшырып коюуну уруксат этиңиз. Бул Дүйнө институт деген проекттин алкагында мына ушул ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине кирди. Орозбаковдун варианты боюнча Манас кыргыз эпосунун кол жазмасы номинациясын ЮНЕСКОнун дүйнөлүк эс тутум программасынын тизмесине киргизүү чечими мени чын жүрөктөн кубандырды. Сиздерге мен терең ыраазычылык билдиремин. Кыргызстан мындан ары да бул багытта иш алып барат. Соңку демилгелердин бири эми элечек кыргыз аялдарынын баш кийими. Салттуу билимдер жана ырым-жырымдар номинациясынын адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын репрезентативдик тизмесине киргизүү. Бул номинация ЮНЕСКО тарабынан 2023 жылдын декабрында каралып жатканда сиздер тараптан колдоого алынат деп мен терең ишенемин. Жолугушуунун соңунда тараптар Кыргызстан менен ЮНЕСКОнун ортосундагы кызматташтыкты, ошондой эле биргелешкен программаларды ишке ашыруу боюнча мындан аркы пландарды өнүктүрүүгө даяр экендиктерин билдиришти.